Açık sot bolup komşuluk bilgen жаштыгы. Geçen de süydöştük o sizin bilen o. Кесиптештер мыктай калыптыр да анан сот ачык өтүш керекпи же жабык өтүш керекпи негизи? Сиздин пикириңизде. Эмнени талап кылып атасыздар? Азыр процессте талап кылынган жок. Ачык өтсө жакшы болмок, бирок эми тергөөдө ушинтип чечилип сот колдогон экен. Ошого сотко катышат. Эмне үчүн ачык сотту колдоп атасыз? Açık sot bolup komşuluk bilgen жаштыгы. 75 боюнча ya? Балким 75-чилердин каты күбөлөр сурала баштады. 4-июнда Бишкектин 1 райондук сотунда 75-чилердин каты деп белгилүү болгон кылмыш ишинин алкагындагы сот иштери уланды. Анда бул ишке байланыштуу 3 жашыруун күбө бар экени белгилүү болду. Имеется 3 засекреченных свидетеля, протоколы допросов, которые не приобщены в уголовное. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Камшыбек Ташиевдин адвокаты Икрамидин Айткуловдун айтымында жашыруун күбөлөр сотко келбейт жана алардын берген көрсөтмөлөрү гана окулат. 4-июндагы отурумда түштөн кийин күбөлөр суралды. Алардын бири мурдагы депутат Иса Өмүркулов. Ал журналисттердин суроолоруна кыска жооп берип, күбө катары келгенин айтты. Я просто отвечу. А иш боюнча кандай пикирдесиз жалпы? Коюлган айыптоолор? Без понятия. Ну вы поддерживаете, считаете, гособвинение поддерживаете? Да, свидетели. Они показания давали. Ошондой эле мурдагы элчи Ибрагим Жунусов да сотко катышты. Ал 75 аксакалдын катына кол койгонун ырастап, анын чоо жайы тууралуу кийинчерээк маалымат берерин айтты. По делу 75 же вас вызвали? Азыр айтыш керек, кийин келгенде айтып. Жок, эмне деп чакырышты эле? Ким чакырды эле сизди? Немеден тергөөчү. Тергөөчү ГСУнуку, э? Мурда сиз сурак бердиңиз беле ошол иш боюнча? Жөн эле чакырып отурган сизди сотко. Көргөндү сураса керек да. Эмнени көрдүңүз эле? 75 боюнча ya? Балким Ага чейин Жор кеңештин мурдагы депутаты Курманкул Зулушев сот отурумдарынын ачык өтүшүн колдой турганын билдирген. Ачык өтсө жакшы болмок, бирок эми тергөөдө ушинтип чечилип сот колдогон экен. Ошого сотко катышат. Эмне үчүн ачык сотту колдоп атасыз? Açık sot bolup komşuluk bilgen жаштыгы. Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана бийликти күч менен басып алуу беренелер боюнча козголгон ишке жашыруун деген макам берилген. Вас вызвали по делу 75 на процесс или как? А? Свидетель, как свидетель. А вы как свидетель, вы ранее давали показания какие-то? Говорят, что засекречено, да? Не, ну вообще показания давали, да, по этому делу? Я просто отвечу. А иш боюнча кандай пикирдесиз жалпы? Коюлган айыптоолор? Без понятия. Ну вы поддерживаете, считаете, гособвинение поддерживаете или нет? Вы как свидетель не поддерживаете? Вас по делу кто вызвал вот именно? Следователь Нурдин. Нурдин деген? Да, не көрсөтмө бердиңиз мурда. Айткан жок, азыр киргенде билем. Тергөөдөн суракта показания бердиңиз беле? Пока жок, Не давали показания вообще? Вы вообще не знаете причину вас вызвали? Причина знаю. А вот вы в списке были вот 75? В списке были, да? Вы подписывали, да? Я. Ну, я телевизор выйду в школу. Кыскада. Не знаю, кто кого не Чыгайлы ченен. кого не айтасыз, не кого Бул процесстеги дагы бир маанилүү жагдай. Адвокаттар бул иште ушул күбө катары иши көрсөтүлгөн алардын берген сурагы жабык жашыруун гриф коюлган 3 киши бар экенин белгилешти. Алардын аты жөнү бул ишке алардын сурак бергени боюнча, көрсөтмө бергени боюнча документке гриф коюлган үчүн алардын аты жөнү дагы айтылган жок. Ушул күндүн биринчи бөлүгүндө адвокаттар ошол протокол жалпы ишке камтылбаганын жана алар менен таанышуу үчүн өтүнүч беришкенин билдирген. Азыр ушул тууралуу биз Ташиевдин адвокаты Икрамидин Айткуловдун учкай пикирине орун берели. Секретный күбөлөр бар экен. Алардын көрсөтмөлөрүнү делага кошкон жок. Ошон үчүн азыр биз обедтен кийин таанышабыз ошол 3 протоколдор менен. 3 киши келеби? Секретный свидетель жок, протоколдор менен таанышабыз. Түмөнбай түз эфирдесиз. Ошондой эле бүгүнкү процесстеги адвокаттар жалпысынан 2 өтүнүч келтирди. Анысы биринчи буга чейин өзүңүздөр күбө болгондой ушул
жашыруун деген протокол менен таанышуу боюнча аны судья четке какканы маалым болду. Андан соң адвокаттардын дагы бир келтирген өтүнүчү бул ишке жалпы эле коюлган жашыруун деген грифти алып ишти ачык кароо боюнча өтүнүч келтирилген. Мына бүгүн иш убактысынын аягына жакын сот бул дагы өтүнүчтү четке какканы белгилүү болду. Бул 75-лердин каты боюнча соттогу иш ар дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү болуп жатат. Бүгүн бейшемби күндөгү процесс ушул соттун акыркы өтүнүчтү четке кагуусу менен жыйынтыкталды. Кондос. Рахмат сизге кесиптеш. Кадырман Азаттыктын көрөрманы биз менен түз байланып. Votes obtained. Kyrgyzstan 142. Мына азыр өзүңүздөр экрандан көрүп турасыздар. Биздин Кыргызстандын жеңиши менен куттуктаган көрүнүштөрдү көрүп турабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы Кыргызстан үчүн жагымдуу жаңылык деп айтсак болот. Мына азыр эле өзүңүздөр экрандан көрдүңүздөр. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмундагы ушул 142 мамлекеттин добушу менен тандоосу Кыргызстан болду. Кыргызстан бул жеңишти бүгүн татыктуу түрдө ээледи десек болот. Президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында өлкөбүз Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланды. Бир кезде дүйнөлүк саясатты сырттан гана байкап турган өлкө бүгүн дүйнөнүн эң маанилүү чечимдерин кабыл алган аянтчага айланды. Бизде буга чейин эл аралык мамилелер боюнча серепчибиз Темирбек Нурматов байланышта болчу. Темирбек мырза, сиз дагы эле байланыштасызбы? Биз буга чейин сиз менен сүйлөшүп жаткан учурда Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынтыгы чыгып калгандыгына байланыштуу. Биз ошол эмоциялуу моменттерди көрсөтүш үчүн эфирдин жүрүшүнө бурган болчубуз. Азыр тапта жалпы кыргызстандыктарды куттуктоо менен сизге дагы суроону узата кетейин. Бул бүгүнкү жеңиш менен алдыдагы 2 жыл аралыгында Кыргызстан кандай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, дүйнөдөгү гиганттык абройлуу өлкөлөрдүн жанында өзүнүн үнү, өзүнүн позициясы болот. Бул Кыргызстан үчүн кандай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү алып келиши мүмкүн? Аны биз максималдуу түрдө кандай колдонсок болот? Пикириңиз менен бөлүшө кетсеңиз. Чоң рахмат. Ооба, биз ушундай сонун учурда болуп атабыз. Мен ушул президент Садыр Жапаровдун жетекчилигинде жана биздин министрибиз Жээнбек Кулубаевдин жемиштүү жыйынтыктуу ишинин натыйжасында бүгүнкү мына жеңишке ээ болуп атабыз. Бул 185 мамлекеттин арасынан 142 добуш алыш бул эң чоң жетишкендик деп ойлойм. Кыргыз дипломатиясында, Кыргызстандын тышкы саясатындагы мына бүгүнкү күндөгү өзүнүн деңгээлин көрсөтүп атат. Кудайым бурса биздин дипломаттарыбыз, биздин ушул тышкы саясатта эмгектенип келаткан адистерибиз өзүлөрүнүн деңгээлин көрсөтүп, өзгөчө биздин ошол Нью-Йорк шаарында жайгашкан өкүлчүлүгүбүз өзүнүн да жемиштүү ишин көрсөтө алды. Дагы бир жолу мен чын жүрөктөн ушу кыргыз элибизди, кыргыз мамлекетибизди ушундай абройлуу Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес өкүлү катары Кыргыз Республикасы 2027-2028 жылдары шайланды. Биз эми Кыргыз Республикасы дүйнөнүн дөша болгон мамлекеттери менен тең ата сүйлөшүп, өзүбүздүн ойлорубузду ушу дүйнөлүк аренадагы болгон Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында кеңири дүйнөлүк коомчулукка жеткирип турабыз. Ошондой эле дүйнөлүк коомчулуктун болгон көйгөйүн дагы чечүүгө биз өз салымыбызды кошобуз деген мүмкүнчүлүктөр бар. Эми сиздердин сурооңуздардын алкагы боюнча ооба биз буга аябай дыкат карашыбыз керек. Биздин буга чейинки маалымат боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жана тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев дагы өзүлөрүнүн мындай бир иш чараларын айткан. Кыргыз Республикасы буга даяр жемиштүү иш алып барганга ушул Коопсуздук кеңештин туруктуу эмес өкүлү катары. Биз эми ойлойбуз, Кудайым буйрса, бул дагы биздин тышкы саясатта болгон бир жемиштүү бир жетишкендиктер болуп калат. Мындан ары дагы биз ойлойбуз, ошол биз баарыбыз ушул багыттагы жүргүзүлүп аткан президентибиздин Садыр Жапаров жана министрдин иш аракеттерин колдойбуз. Биз Кыргыз Республикасы менен ойлойбуз, ушул жетишкендик бул жаңы барак, жаңы эшиктер ачылып атат. Биз мындан ары дагы чоң жетишкендиктердин аркасында болобуз деген ойдобуз. Биз ошол дүйнөлүк коомчулук биздин ушул азыркы күндө Кыргыз мамлекетинин аброюн
канчалык деңгээлде жогорулаганы бул биздин ушул дүйнөлүк коомчулук тарабынан берилген баа деп ойлойм да. Эми негизинен эле айтып кетсем, мен да аябай ушундай кубанып атам. Ушул кубаныч ар бир эбиздин, ар бир жараныбызга, ар бир ушул элибизге, журтубузга жакшылык алып келсин деген ниеттемин. Биз менен түндө түз эфирге чыккандыгыңызга байланышканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз болсо түз эфирде жалпы кыргызстандыктарды бүгүнкү маанилүү тарыхый жеңиш менен куттуктап кетсек болот. Кыргызстан 142 мамлекеттин тандоосу менен Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешине туруктуу эмес мүчөлүккө толук түрдө мүчө болду. 2027-2028 жылдарда бир гана Кыргызстандын өзүнүн аты эмес, Борбор Азиянын үнүн жеткирүүгө толук түрдө мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Буга чейин саясий аранадагы дүйнөлүк деңгээлдеги масштабтуу иш-чараларга Кыргызстан сырттан көз салып гана турса, эми ичине түздөн түз карап, добушун берип, ал тургай өз позициясын билдиргенге дагы абройлуу салымдарды кошо алат деген жакшы ниет менен бүгүн мына биз кечки саат 9-дан баштап 3 сааттан ашык убакыт бою сиздер менен түз эфирде жыйындын жүрүшүнө көз салып турдук. Жалпы журтту бүгүнкү жеңиши менен куттуктап, бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Bismillahirrahmanirrahim. Keliniz, Sadır balam kelingizdir, kelingizdir. Belli gelgeningizge. Men atım ürünüse yene, acene. Şunu okatır öğündük bolam. Sizge alakan yazıp, akbatandı bereyin dep geldim. Sizdin kılgan işlerinizdi biz televizorun taginde görüp, rahmatınızda aytıp, iyile oturgan eneviz. Köp işlerinizge çoğun rahmat. Şonun için kıskarak duamı verip koyayım. Alakan yazıp akbatandı vereyim. İşinizge Kudayım iyilik versin balam. Ömrünüzde Allah bereke versin. Üy semiyanız menen elim tınç bolsun, jerim tınç bolsun dep alakat kılıp atasız. Eliniz tınç bolsun, jeriniz tınç bolsun. Sizdin kılgan maksatlarınızdı bari Allah Taalam amin dep atkarıp Allah'ın aldığında, eldin aldığında Allah'ın yüzünüzde jarık kılsın. Sizin arkanızdaki şagitlerge men patamdı veremin. Bu şu prezidentin tapşırmaların şolardagı jakşat karıp, olordun dağı yüzünü Allah jarık kılsın balam. Yolunuzlarga yol varsa onasın balam. Yolunuzdu Kuday öngörsün. İzinizge il bir sonasın. İşinizdi Kuday öngörsün. Argımak binseniz oynasın. Allah Taalam koldasın. Tulpar binseniz oynasın. Kudayım özü koldasın. Kanday maksat kılgan maksatlarınızda Allah'ın barına kabul kılıp, yüzünüzde Allah'ım eldin aldığında, Allah'ın aldığında jarık kılgan bolsun. Şu benim enelerdim bergen ak batasın, Allah'ım dergöyünde kabul kılgan bolsun. Amin. Kuday kabul kılsın. Amin. Rahmat. Ayrım müjdelerde suyögü toluk emes. Бұл білесіз бе неге үшін мындай болған? Бұл баяғы жортуылдық заманда Аптан тура айтасыз. Анан баяғы сөөгүн алып келген да. Аңшылықта башы табылбай қалады, же бөлөк бир жерде дүйнөдөн өткөндө ар кайсы себептерге байланыштуу ошондо сөөгүн этинен ажыратып, анан мекенин алып келип койгон. Мұны илимпоздор бүгүнкү күнгө чейин түшүндүрүп бере албайт. Эмне үчүн бул кээ бир сөөгүттө жамбашы жок, кээ бирде кабыргасы жок, төшү жок. Мына сүрөттөрдө ушундай болуп турат. Буттары колу бар. Себеби кыргыз илгери эле ошол 6000 жыл мурда өз мекенине сөөгүн алып келүү деген салт болгон да. Бул Төлөк Аксакал да ошону жазып атат. Жазып атат да, мен ошого алып келип атам да. Карабайсызбы? Бул эмне үчүн? Мына биздин тарыхта билесиз Тайлак Батыр, Атантай Батыр. Чоң атасы Жамболот Батыр. Билесиз да, Кытайдын зынданында 10 жыл жаткан Жамболот Батыр. Себеби Кытайдын падышасынын баласы аңчылык кылып, ошол кууп бугуларды кыргыздын жерине кирип кетет. Аны билбей, мен баягы кийими тутулган, бир-эки жума токойдо жүргөн, тоодо жүргөн адамдан анын падышанын баласы экенин билбейсиң. Жамболот Батыр өлтүрүп коет. Анан Кытай чоң кол куруп, аскер менен бизге бересиң же согушабыз дегенден кийин, кой, элге билик салбайын деп өзү кетет. Бирок Кытай айтат, эркек балаң барбы дейт. Бар дейт, 1,5 жаш. Алып ал дейт. Ошон менен Кытайга барып, эми арде атайын жасалбагандан кийин зынданга салып коет. Кийин Тоок Батыр деген чоң Алп Батыр, ат көтөргүс Батыр. Төбө мингенде
бутуда жерге чийип ошол барып бошотуп келет да. Эми анын баарына өзүнчө чоң тарых. Мен бөлөк жерин айтайын. Анан баласы менен кайта кыргыз жерине келатканда зынданда 10 жыл жаткан бала жол азабын көтөрө албай ошол жерден кайтыш болот жолдон. Эмне кылат? Сүйөгүн кыргыздык, этин кытайдык. Этин Кытайдын жерине калсын. Сүйөгүндү өз мекенине алып барабыз деп. Этин шылып салып туруп анан алып келгенде, Этин шылып, сүйөгүн баштыкка куржунга салып алып келип, өз жерине койгон. Бул биздин доордон 6000 жыл мурдагы сөөктөр ошол алыс жерден кайта өз мекенине келген. Анан Жамболот Баатыр мына жакында эле бул 18-кылымда дагы да болсо кыргыз ошо салтты сактап атат. Бул мекендин ыйыктыгын көрсөтөт. Сүйөгү талаада калбасын дейт. Ырымдайт, туурабы? Мына бул санжыра менен мынау археологиялык казуулар дал келип атабы? Дал келип атат. Муну бияка бөлүп коелук.